Бул видеодо виртуалдык кабылдаманын бардык колдонуу ыкмалары жөнүндө кеңири айтып берүүгө аракет кылабыз. Виртуалдык кабылдаманы ачыш үчүн атайын шилтемени ачышыңыз керек. Бул шилтемени ар кандай байланыш каналдары аркылуу алсаңыз болот. Мисалы, WhatsApp же Telegram аркылуу, же айыл өкмөтүнүн жана шаардык мэриянын Instagram баракчасынын маалымат баяндамасында, же айыл өкмөтүнүн жана мэриянын WhatsApp тобунун маалымат баяндамасында. Ошондой эле айыл өкмөттүн жана мэриянын имаратынын маалымат такчасында же веб-сайтында жайгашкан QR код аркылуу, же Facebook, Одноклассники, ВКонтакте жана башка социалдык тармактарда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын баракчаларында жарыяланган шилтемени колдонсоңуздар болот. Сураныч кайрылууну жөнөткөнгө чейин виртуалдык кабылдаманын нускамасы менен таанышып чыгыңыз. Бул үчүн виртуалдык кабылдаманы колдонуу боюнча атайын ачылуучу нускама аттуу текстти басыңыз. Нускаманы окуп чыккандан кийин жана кабылдама менен кандай кылып иштөөнү билгенден кийин сиз түздөн түз кайрылууңузду түзүүгө өтсөңүз болот. Бул үчүн кайрылууну жиберүү деген баскычын басып, кайрылууну жиберүүгө смартфонуңузда ачылган жаңы баракчаны көрө аласыз. Көңүл буруңуздар, кызыл жылдызча менен белгиленген суроолорго сөзсүз жооп жазуу керек. Башка пункттарды толтуруп, бирок жылдызча толтурулбай калса, анда кайрылууңузду тапшыруу мүмкүн эмес. Жооп берүүгө зарыл болгон эң биринчи суроо бул сиз кайсы шаардын же аймактын тургуну экениңизди көрсөтүңүз. Бул милдеттүү кадам жана маалыматты иштеп чыгуу учурунда сиздин кайрылууңуз кайсы шаарга же аймакка жөнөтүлүш керек экендигин көрсөтөт. Жеби менен белгиленген рамканы басыңыздар да айылдык аймактар жана шаарлардын тизмесинен өзүңүздүн айылдык аймакты же шаарды тандашыңыздар керек. Кийинки суроого жооп берүүдө өзүңүз жашаган айылдын же шаардын районун көрсөтүшүңүз керек. Бул айыл өкмөтү же мэрия үчүн жарандын кайрылуусунда жазылган көйгөйлөр кайсыл районго же айылга тиешелүү экендигин түшүнүүгө маанилүү. Бирок жоопту тизмеден тандап албастан айылыңыздын же районуңуздун аталышын өзүңүз жазышыңыз керек. Кийинки кадам бул сунушталган кайрылуулардын түрлөрүнүн тизмесинен сизге ылайык келгенин тандап алуу. Арыз бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына жарандын же башка адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин жүзөгө ашырууга көмөк көрсөтүү же мыйзамдарды жана башка ченемдик укуктук актыларды бузуу, ошондой эле ушул органдардын жана кызмат адамдарынын ишиндеги кемчиликтер жөнүндө билдирүү менен кайрылуу. Арыз даттануудан айырмаланып, арыз ээсинин укугун жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын бузуу менен байланыштырылган эмес. Жана мындай бузууну четтетүү жөнүндө өтүнүч камтылбайт. Арыздын мисалы катары жаран жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан ага байланыштуу кызматтарды алуу үчүн арыз менен кайрыла алат. Даттануу бул жарандын же башка адамдардын бузулган укуктарын жана эркиндиктерин калыбына келтирүү жөнүндө өтүнүч камтылган кайрылуу. Сунуштама бул жарандардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын компетенциясына кирген мыйзамдарды жана башка ченемдик укуктук актыларды өркүндөтүү, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын компетенциясына кирген экономикалык, социалдык, маданий жана коомдун башка чөйрөлөрүндөгү маселелерди чечүү ишин өркүндөтүү боюнча сунуштарын камтыган кайрылуу. Маалыматка суроо бул жарандын жергиликтүү бийлик органдарына ушул органдын иши боюнча маалымат берүү жөнүндө кайрылуусу. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иши жөнүндө маалыматка жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктарын чегинде түзүлгөн маалыматтарды, ошондой эле мыйзамдарды жана башка жергиликтүү ченемдик укуктук актыларды камтыйт. Кийинки бөлүмдө кайрылуу жиберген жарандын фамилиясы, аты жөнү көрсөтүлөт. Жашыруун кайрылуулар, ошондой эле өзү жөнүндө жалган маалымат берген жарандардын кайрылуулары каралбайт. Андан соң кайрылуу жиберген жарандын байланыш телефон номерин көрсөтүү керек. Керек болгон учурда кайрылуунун чоо жайын тактоо үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлери жаран менен байланышып алууга ыңгайлуу. Андан кийин сөзсүз кайрылуунун темасын көрсөтүү керек. Бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлерине сиз кайсыл маселе боюнча кайрылып жатканыңызды түшүнүүгө жардам берет. Жана бул кайрылууну жооптуу кызматкерге багыттоо менен ал сиздин маселеңизди карап чыгуу убактысын кыскартат.
Андан кийин кайрылууңуздун маңызын сүрөттөшүңүз керек. Кайрылууңуздун маңызын мүмкүн болушунча конкреттүү жана кыскача жазууга аракет кылыңыз. Сиздин кайрылууңуздун себебин так көрсөтүү өтө маанилүү. Эгер бул арыз болсо, анда сиз жергиликтүү бийликтен эмнени кааларыңызды көрсөтүшүңүз керек. Арыздын конкреттүү чоо жайын, датасын, ордун, дарегин көрсөтүүнү унутпоо керек. Эгерде сиз даттануу менен кайрылсаңыз, анда сиздин укуктарыңыздын кайсынысы бузулгандыгын так көрсөтүшүңүз керек. Бул жерде жагдайларды мүмкүн болушунча кеңири чагылдыруу керек. Датасы, орду, катышуучулардын фамилиясы жана аты жөнү, дареги. Ушул эле нерсе сунуштамага маалымат катары колдонулат. Сунуш кайсы жергиликтүү кызматка тиешелүү же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынан кайсы документти алууга муктаж болуп турганыңызды так белгилеп кетсеңиздер болот. Эгер сизде документтер же сүрөттөр сыяктуу кошумча маалыматтар бар болсо, анда аларды кийинки бөлүмдө тиркеп койсоңуз болот. Бул үчүн сиз телефонуңузда, компьютериңизде Google Drive булутунда жайгашкан документтерди же сүрөттөрдү тандап алышыңыз керек. Андан кийин керектүү файлдарды тиркеңиздер. Жүктөлүүчү файлдарды тандап алгандан кийин жүктөө баскычын басышыңыз керек. Кайрылууну жөнөткөндөн кийин тиркелген документтер жана сүрөттөр сиздин кайрылууңуз менен кошо сакталат. Кайрылуунун каттоодо болгон акыркы кадамы бул байланыш маалыматын толтуруу. Бул жерде сиз жергиликтүү бийликтен кандай түрдө жооп алууну кааларыңызды көрсөтүшүңүз керек. Жооп электрондук почта дарегиңизге же жашаган жериңиздин дарегине жиберилиши мүмкүн. Кайрылууну жөнөтүү үчүн электрондук форманын аягында жөнөтүү баскычын басышыңыз керек. Жергиликтүү бийликке кайрылуу мүмкүнчүлүгүнөн тышкары көңүл бурууга тийиш болгон үй бүлөдөгү зомбулук, катаал мамиле сыяктуу мыйзам бузуулар жөнүндө да билдирсеңиз болот. Сиз күбө болгон үй бүлөдөгү зомбулук же катаал мамиле жөнүндө жашыруун түрдө билдирүү жасоого мүмкүнчүлүк бар. Ал үчүн маалымат берүүчү өзүнүн байланыш маалыматтарын көрсөтпөөгө укуктуу. Бирок эгер маалымат жашыруун түрүндө берилсе, анда зомбулук окуясын мүмкүн болушунча кеңири сүрөттөп, анын датасын, ордун, эгер белгилүү болсо жаракат алгандар тууралуу маалыматты, ошондой эле сүрөттөрдү, видеолорду же окуяларды чоо жайын түшүндүрө турган башка документтерди тиркөө керек. Тиркелген файлдар маалыматты кабыл алган жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнө гана жеткиликтүү болот. Мындан тышкары, виртуалдык кабылдамасында жергиликтүү бийлик органдарына калк менен иш алып барууга жардам берүү үчүн ыктыярчы катары катталса болот. Жана аймактын ичинде кимдир бирөө коронавирустун жайылышына каршы күрөшүү боюнча иш-чаралардын талаптарына жооп бербесе, же тоскоолдук кылып жаткандар тууралуу билдире аласыз. Мисалы, кимдир бирөө жакында чет өлкөдөн келген же оорулуу менен тыгыз байланышта болгон, же вирус жуккан деп шектелген болсо, ошондо өзүнчө оболчолонуу эрежелерин сактабаса, жана айылдын же райондун айланасында эркин жүрүп, башка тургундарга жуктуруу алуу коркунучу бар болсо, бул тууралуу жергиликтүү бийлик органдарына виртуалдык кабылдама аркылуу тиешелүү форманы толтуруп билдирсе болот.